арбаңыздар, Кыргыз элинде чыгармачыл адамдарды өзөгүндө, нәсилинде таланттуу адамдарды эзелтен баалап келген. Бул муундан муунга учууланып келе жаткан өзгөчө жөрөлгө. Заманга жараша, жашоо турмушка жараша, айрым оош кыйынчылыктарга байланыштуу чыгармачыл жаштарды колдоо көңүл бурулбай калган мезгилдер келген. Мамлекеттиндеги болгон өдөгүлдөй, жашоо турмуштагы каатчылык, мунун кесепетинен бул тармакка колдоо, сүрөнгө алуу токтоп калган учурлар болот. Кыргыз элинде сөз баштаган, эл баштаган, жол баштаган кыйын деп айтылат да. Бул төгүндөлгүс чындык. Ушундай чакан жамаатты санын көбөйтүп, аймагын кеңейтип болгондо да аларга жаңылыктар менен байытып, жардам берип, билбегенин үйрөтүп, жол жобо көрсөтүш өтө татаал иш. Муну биз сырттан тургандар оңойдой көрөт, бирок жон терисинен тарткандар аябай кыйын иш болот. Ушундай иш-чарада белгилүү бирөө колдоо, сүрөнгө алыш керек болот. Учурунда айтпаса сөзүн атасы өлөт дейт. Ушул 2012-жылы ушул жигер тоо түзүлгөндө, ал учурда Ош мамлекеттик университетинин ректору, кийин мурунку билим берүү, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри болгон раматтылык маркум филология илимдеринин доктор, профессор Каныбек Исаковдун эмгеги ушунун бардыгын канатына калкалап, каржы жагынан жол жобо колдоо көрсөтүп, түшүнбөгөндөрүн, билбегендерине жол жобо көрсөтүп, ушул даражага жетишке бирден бир негиз түзгөн ушул Каныбек Исаков деп айтышка туура келет. Маарекелер өткөрүлгөндө, чыгармачылык кечелери болгондо, элдин канына сиңип калган сценарий көрүнүштөн четтетип, аны башка түрдө, башка нукта алып барса боло тургандыгын мына шаарда өткөрүп далилдеп коюшту. Мунун негизи мына белгилүү акындардын раматтылык болуп кеткен кыргыз эл акыны Эгемберди Эрматов, кийин эле мына жакында эл акын болду Карбалас Бакировдордун, белгилүү чыгармачыл инсандардын иш-чараларында ушул жигердин катышуучулары бүт изденип, кадимкидей театралдык көрүнүш көрсөтүп, сүйлөө кебинде бүт ыр менен сүйлөшүп, кадимки дасыккан профессионал аткаруучу артисттердей болуп чыгып калган даражага жетишти. Бул жаңылык болуп көптүн көңүлүнө жагып атат. Болот экен го баягы даңгыр-дуңгурдан көрө ушундай бир оролуна жеткизип, адамдын көргөн адамдын дитине жеткизе турган нерсе жасаса болот экен го дегенге жете алышты. Экинчи белечү нерсе, жөн эле катышуучу болуп жүрбөстөн ушул жигер чыгармачыл жаштар борборунда жүрүп, учурунда жандан кийинби ыр китептерин чыгарган, келечегинен көп үмүттөндүргөн дагы жаштардын катары өсүп чыкты. Мезгилинде ушундай тармак катары эсептелип, көөдөнүндө бир уюткулуу айта турган сөзү бар. Ырсап жазалган, изденип бир көрөнгөсүн көрсөтө алгандардын башын бириктирген Бишкек шаарында Нур Борбор деген борбор, жаштардын борбору түзүлгөн. Бул өнүгүп, аймагы кеңейип, жалпы республиканын деңгээлине чейин жеткен. Анда татыктуу, мен деген, кыйын деген чыгармачыл инсандар, кыргызга төбөсү көрүнгөн адамдар уюштуруучу топто жүрүшүп, жакшы жөрөлгө баштаган. Ал эми Ош шаарында болсо 2012-жылы март айында ушул Ошмонун кыргыз филологиясы факультетинин бүтүүчүсү, талапкер дагы, чыгармачыл инсан катары дагы белгилүү болуп аткан Улукбек Омокеев демилге көтөрүп,
ошол жон териси менен сезип, шугалыктай турган жаштарды топтоп, жан үрөп, жигер чыгармачыл жаштар борборун түзүп, мына айтканга оозго жеңил, бирок ушунча мезгил үзгүлтүккө учуратпай, улам бүттүрүп кеткендерден жаңыларын топтоп, мунун деңгээлин көтөрүп, мына 10 жыл ичинде жалпы республиканын аймагына таанылган, угулган, жада калса баягы даңазалы болгон Нур борбор жаштар борбору менен тең тайраша алган. Эл оозуна алынып, аягы уланып баратканына мен ичим жылып сүйүнөм. Экинчи бир нерсе, жигер чыгармачыл жаштар тобу уюшулгандан бери алака кылып, керек учурларда келип семинар өтүп, сабак өтүп жүрүп, мен деле булардын катарында бир мүчөсү катарлуу болуп калдым. Дагы мындан ары кол үзбөйм деген үмүттөмүн. Болуп аткан ушул мааракеси кут болсун. Лайын жараткан жар болуп, мындан ашык дагы, мындан артык дагы бийик табандардан ашып, элибиздеги көрөнгө сачылбай, жалпыга таанылбай, таланты ташкындап, бирок сыртка чыкпай жүргөн чыгармачыл инсандарга жол жобо көрсөткөн, багыт көрсөткөн борбор болуп өмүр сүрө берсин.